Кандайсыздар? Бир тууган берүүсүнүн алкагында көрүшүп атабыз. Берүүнүн алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова, ал эми берүүнүн коноктору, бүгүнкү биздин маектеше турган инсандар бул Мамытбековалар. Амина Мамытбекова, ошондой эле Гүлзат Мамытбек. Студиябызга кош келипсиздер. Жакын арада эле Амина Мамытбекова менен маектешкен болчубуз. Анда биздин ошол шортс форматында рилс кылып Инстаграмга жүктөгөндө көбүн эсе мен ошол жактан байкап калдым да, ар кандай билдирүүлөр келген экен. Экөөңүздөргө байланыштуу дагы. Анан ошондон улам мен мына ошол эки бир туугандын ынтымагын, негизи эле эки бир туугандын бала чагын, кичинесинде Мамытбековалар кандай эле, кандай үй бүлөдө чоңоюшкан, эже сиңди мамилеси, мунун бардыгын тең бүгүнкү көрсөтүүдө ачып берүүнү туура көрдүк. Мен экөөңүздөрдүн эң алгач эле үнүңүздөрдү окшоштурдум. Дагы кандай окшоштуктар бар? Суроону тарс эле ушинтип баштайлы, эжекесинен баштайлы. Экөөбүз тең аялбыз. Окшоштуктар. Эки колубуз бар, эки бутубуз бар, экөөбүз тең адамбыз. Бир туугандардай кээринде, ынтымактуу кээринде урушуп кетебиз. Эми бир тууганчылыкта болот. А бирок ынтымагыбыз катуу, бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Мамам бизди аябай ушундай сплоченно, биримдикте жашагыла деп жакшы чоңойткон, жакшы тарбия берген атам экөө. Экөөбүз тең Мамытбек кызыбыз, бешөөбүз тең Мамытбек балдарыбыз. Кудай буйрса, ошол ынтымагыбыз жакшы. Окшоштуктарыбыз көп эле деп эсептейм. Мага көргөн адамдар айтышат, кебетен окшош экен, үнүң окшош экен дейт. Ошол эле учурда адамдык сапатыбыз да окшош деп айтам. Мисалы үчүн Гүлзат эжем абдан билимге умтулган, аракетчил жан деп эсептейм. Ар дайым бир бийиктиктерге, өзүнүн максаттарына умтулуп, талпынып эле келет. Ошол эле сапаттар менде да бар. Балким бул эжени көрүп кыз өсөт, сиңди өсөт болгондур. Ошол эле учурда кандай десем, окшош эмес жактарыбыз дагы бар. Гүлзат эжем мисалы үчүн адамдар менен таанышканда оңой көрөт. Бөтөн адамдар менен сүйлөшүп кете алат. А менин бир аз тартынчактыгым бар, уялчактыгым бар, ыйба сезимдерим бар. Ошондой деп ойлойм. Гүлзаттын көлөкөсүндө калып кеттиң деп кээ бирлер бетиме эле айтышат. Көпчүлүк сыйлайт. Ичимден ачууланып аттым, ичимден бышып күтүп аттым. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мен мисалы үчүн купальник кийип эл астына чыга албайм. Ар дайым эле жаштайыбыздан эле атаандашы болуп келген. Бул өзү нормалдуу нерсеби же иштеп чыгыш керекпи муну дагы? Ошол кездерде мен арданам, көңүлүм чөгөт. Сен малдан айырмаланып өзгөчөлөнүп турасың. Элестетиңиз, чөнтөгүңдө 500 сом акча жок, же болбосо алты тилде окумуш сүйлөгөн кызсың. Ушул сенин деңгээлиң идиш аяк казан табак менен эле калып кетеби? Ажырашуу болот экен, бөлүнүү болот экен. Акча ойногон жерде көп жакшы нерселер жогала баштайт экен. Жолдошуң менен дагы ортодо бир иш алып баруу жакшы нерселер жаратпайт экен. Тартынуу, уялуу, ыйба кылуу деген сезим такыр жок. Сендей аял менин балдарымды тарбияласын деп мен сага үйлөнгөм дейт. 2 айдан кийин Америкага учам, балама барам. Жеңил бестен жеңиш жок деген сөз бар. YouTube'га жүктөлгөн материалда таптакыр башка комменттер, билдирүүлөр, ал эми Инстаграмда анонс кызыктуу болду көрүнөт да, ал болсо миллион просмотр болуптур. Анан ар кандай суроолор болду да. Ошондо эже сиңдин мамилеси кандай болуп калат? Бул ошондо Амина айым эмне деп атат деген сыяктуу. Ошол билдирүүлөрдү өзүңүз дагы окудуңузбу? Ошол бизге жазган көрүүчүлөргө алгач жооп берип кетели. Суроо мага коюлуп атат, Сиз уруксат берсеңиз Гүлзат эжем, анда мен жооп берейин. Бул жерге такты киргизип коюу керек. Бир учурларда Гүлзат эжем башына сыноо түшүп турган кезде, бороондуу күн башына келген кезде мен интервью апам менен, сиңдим менен келип интервью берген жайым бар. Ал кезде мен ушул жагдайга ачуум келип атты. Гүлзат эжем эмес, жагдайга келип түшкөн жагдайга ушул кырдаал эмнеден келип чыкты? Гүлзат эжем эмне үчүн бул жаман нерсеге капталып, кептелип калды деп мен өзүм суроо берип аттым. Ушул суроолор мен жан дүйнөмдү талап атты. Ошол эле учурда мен өздүк баракчама өйдө төмөн ой пикирлер көп келип атты. Айрыкча бизде маданияты азыраак, акылы парасаты азыраак адамдар жаман сөздү айтканды жакшы көрүшөт. Терс пикирлерин такыр эле уялбай эле тарс этип бетке айтып салышат. Түшүнбөй туруп эле жаза беришет. Анан ошол өйдө төмөн сөздөр өтө мени капа кылып атты.
кадимкидей эле мени аңтарып салды да. Ошол кезде мен жагдайга ачууланып аттым. Интервью берген кезде сүйүнө албайсың да, сүйүнүп ушундай сонун нерсе болуп атат дебейсиң. Анан менин эмоцияларымды көрүп алып эле элдер түшүнбөстүктөн эле анан ой пикирге чыгарып алыштыр. Булардын ынтымагы жок экен, ыркы тыркысы бар экен деп. Жок, буга мен кошулбайм. Гүлзат эжем ар дайым урматтап келгем. Гүлзат эжем жолу улуу, жашы улуу, 3 жаш менден улуу, эң сулуусу, эң улуусу деп Гүлзат эжемди билем. Анан ар дайым Гүлзат эжемдин мага жакшы жолду көздөп, багыт берип, чыйыр жолду салып, анакей ушул англис тилин, чет тилин үйрөнүп алсаң, кадимкидей өзүңдү саздан суруп чыгасың. Сага чоң-чоң горизонттор ачылат, мүмкүнчүлүктөр ачылат деп Гүлзат эжем мага ар дайым үндөп, үгүттөп келген сөздөрүн эч качан унутпайм. Ошон үчүн учурдан пайдаланып Гүлзат эжеме деле рахматымды айтам. Ынтымагыбыз бекем, ар дайым биримдиктүү болобуз. Жана убакыт өткөн сайын ошого мен келип жеттим. Бир тууган бул асказуу экен. Бир тууган бул кадимкидей пайдубал. Бир тууган бул сага бел болуп бере турган адам экен. Жана ошол эле учурда уялаш, кандаш, пикирлеш деп да айта алам. Анан атамдын, энемдин данеги деп айта алам. Ошон үчүн мен ар дайым бир туугандыкты өтө бийик көрүп келгем. Азыр бизди көрүп аткандар ойлоп калышы мүмкүн. Эжесиң отуруп алып эле бири-бирин мактап атышат деп. Ошол бир туугандыктын жакшы сапаты ошондо да, бир туугандыктын касиети ошондо да. Бири-бирибизди жакшы айтышыбыз керек, макташыбыз керек, жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырышыбыз керек дегендей. Ошон үчүн мына ушундай жагдай. Мен билгенден Гүлзат айым, сиз билдирүүлөрдү, комментарийлерди такыр окубасаңыздар да келек э? Өткөрүп эле болушуңуз керек э? Ошого эмне болуп атканын түшүнбөй атырам. Неме да, Айжанчик, эми бир тууган ортосунда ар кайсы нерселер болот. Эми бир тууганбыз да, биз адамбыз. Бирок бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Бири-бирибизге жан тартып турабыз. Анан кийин эми элдин астында жүргөн адамдарбыз, элдин уже эмесине чыгып калган атыбыз, даңкыбыз бар. Анан ошо сен аста жүрүп баратсаң, артыңан түкүрөт, бычак саят, таш ыргытат. Ушундай да, сен элдин асты болсоң. Мен ага көнүп калдым. Ошого мен комментарий бербейм. Бир тууганын жөнүндө вообще комментарий бербейм. Журналисттер сураса эле акырын алып кетем. Анткени баары бир бир нерсе табат, баары бир бир нерсе болот. Ошо бүгүнкү неме передачага чакырганыңар аябай жакшы болду. Сиңдим экөөбүздүн ынтымагыбызды көрсөтөбүз. Эми башка көп нерселер түштү. Лидер болсоң, максатың чоң болсо, сага сыноо түшөт. Мага эмес, пайгамбарыбызга да түшкөн. Пайгамбарыбыздын да хейтерлери болгон. Эми мен жөнөкөй эле пендемин пайгамбарыбыздын астында. Ошого капа болбойм мен элге. Айгүлүккө да айтам, капа болбо. It's okay. Take it easy. Мен азыр Голливудта өтө күчтүү үй бүлө бар, Kardashians дегенчи. Армениндердин үй бүлөсү, эже-сиңдилер апасы менен ошо Голливудду кармайт да, кадимкидейчи, калчылдатат, титиретет. Мен Айгүлүккө айткам, Айгүлүк, Кудай буйрса биз Мамытбекс болобуз. Ошол эле Голливудду карабыз, Кудай буйрса Мамытбекс болобуз. Kardashians'тын эмки поколениясы биз Мамытбекс. Анткени атамдын балдарынын ар бирөөнүн өзүнчө күчү бар, космос. Эми менде мындай корона бар болчу да. Кыргыз элинде улууларда корона бар ушундай өзүнчө эле. Тажи кийип алганбыз өзүнчө эле. Мен улуумун анан кийин давайте депчи. Ошол коронамды чечтим мен. Психология жактан 24-жылы өтө көп билим алдым. Сиңдиме катуу сүйлөп койчу эле, мойнума алам. Улуулар мага катуу сүйлөп коет. Ушундай го улуулар өзү. Мен улуумун деп эле. Жок, андай антпеш керек экен алтындарым. Кичүүгө ызат, улууга урмат. Ызат деген сөз ошо кичинекейиңди өзүңдүн деңгээлиңе көтөрүп алып туруп, теңме-тең сүйлөш деген сөз экен. Ошо Айгүлүк аябай күчтүү. Айгүлүктүн күчү менен биз 5 бир тууганбыз да. Эжекем, бытажекем, Талант байкем, анан мен. Менден кийин анан 2 сиңдим, Айгүлүк и Мерзат. Ошо Айгүлүктүн күчү менен биз 3 бир тууган студент болуп окудук да. Ошондо Айгүлүк экөөбүз жолукканда айттым. Азыр битва мурда битва титанов дечи эле, азыр эми встреча титанов болду деп кафеде экөөбүз встреча титанов кылганбыз. Ортодо көп кишилер чок салды, от салды. Болот экен иш кылса ошондойчу. Ошосун ордун өтүшүбүз керек болчу. Анан айттым, Айгүлүк дедим, мен касиеттүүмүн, сен да касиеттүүсүң. Сенин касиетиңе багындым.
өзүмдүн касиетиме багындым. Улуу эжекемдин, улуу агамдын, менден кичүү сиңдилеримдин касиеттерине багындым. Атамдын касиетине багындым, мамкемдин касиетине багындым, кыргызстандын касиетине багындым деп багынууну үйрөндүм да. Айжанчык, мен сиздин да касиетиңизге багынып атам, алтыным. Өтө күчтүү журналистсиз, өтө күчтүү иштерди алып барып келатасыз. Сереп ТВны, илгерки Супер ТВны билебиз, мен аябай жакшы көрөм, кызматташыбыз аябай жакшы. Ошого кыргыздын касиетине багындым, жана кыргыздын жигиттеринин касиетине багындым, кыргыздын ханыша кыздардын касиетине багындым. Азыр жас келатат, көрүңөр, мен да жастай болуп. Байкап атам акыркы учурларда образыңызды. ооба. Карина Исхакова деген устатка жолуктум мен, интернет булактарынан эле. Өтө күчтүү нерселерди айта баштады. Ошого подписка болдум. Өзү 24 жашар эле кыз. Анан апамдын касиетине багындым, өзүмдүн касиетиме багындым. Күйөөмдүн, эркегимдин касиетине багындым десе эле мага бир кызыкта көрүнөдү да. Как это? Я сдаюсь своей силе, сдаюсь силе своего мужчины десе эле, как это? Кандай эле деп анан подписка болуп аябай карадым. Анан февральда ошо кишинин обучениясын алгандан кийин 3 күндө трансформация кылып, аңтарып, теңтерип, моякты жок кылып салды. Эски Гүлзат жок, жаңы Гүлзат төрөлдү. Эски Гүлзат жертва, элдин баарын күнөөлөгөн, элдин баарын таарынган, элдин баарын жаман көргөн, Кыргызстанга таарын алган, Бишкекке таарын алган, атама таарын алган, Айгөлөккө таарын алган, мама эски жолдошум, ушундай жертва да. Бизге аялдарга ушундай программа жүктөп коюштур. Эркектер жаман, эркектер аялдарга душман, анан эркектерге жек көрүү, анан ушундай чогулуп алсак дагы эркектерди жек көрө берет экенбиз да. Ал жек көрүүнү мамам киргиздиптир бизге. Мамам, атам экөө урушуп кетсе, атам эшикке чыгып кетип калат. Эркектер негизи бизге теңелбейт экен. Акырын эле эшикке чыгып кетип калат экен. А мамам пиясты турагынча 5 баланы программалай берет экен. Ой, мен жаштоом өттү, өлүмдү көрөйүн деп. Эми мамамды ким программалаган десе, тайнем. Тайнем атама жини келип урушкан, тайнемди чоң тайнем программалаган. Ушинтип келе бериптир. Азыр үй бүлөдө 2 эркек жашайт. Аял дагы эркек, күйөөсү дагы эркек. Жок, эми карап атасыңар, мен өзүмдүн аялдык касиетиме багынган сайын, мисалы эркек чыгып калса, ой, саламатсызбы? Акырын өткөрүп коем. Анткени а киши өтүп кетсе, ишиң жүрөт да, вот реально. Даже бомж болсо да өтүңүз деп өткөрүп коем. А мурда деп моантип чыгалчу элем мен. Ой, жок, мен андай эмесмин уже. Андай болгум келбейт. Иштин баарын чечип салам азыр. Жок. Азыр чогуу чечебиз. Жигиттер чечет. Кыргызстанды жигиттер көтөрөт. Биз жигиттерге энергия беребиз, жигиттерге дем беребиз. А жигиттерибиз көтөрөт, Кудай бурса. Манастарыбыз көтөрөт. Алымбек даткаларыбыз көтөрөт. Курманжан даткалар жакшынакай өзүнүн ишин аялча иштейт. Гүлзат эжемдин сөзүнө кошумча, айтып атпайбы, эркек кишинин башы бийик деп, эркек киши өтө жакшы киши болот деп, эркектерди сыйлашыбыз керек деп мен да ойлойм. Эркек киши биз каалайбыз, каалабайбыз, биздин коомчулукта башы орду бир нече тепкичке бийик. Бул өтө жакшы нерсе. Эркектин касиетин жакшы биз колдоно алсак, пайдалана алсак, ошону таанып билген адам өсөт, өнүгөт деп эсептейм. Жана бизде да ушундай болгон, атамды өтө бийик көргөнбүз. Атамды айткан көз карашынан эле көп нерсени түшүнүп койчубуз. Атам бизди эч качан урган эмес, урушкан эмес, бирок атамды абдан бийик көргөнбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, эркек кишилерди абдан сыйлашыбыз керек, алардын урматын өз жайына коюшубуз керек. Эркекти сыйласаң, өзүңө дагы бакыт артат деп мен эсептейм. Анан бул жерде буга чейин сиз суроо бердиңиз, Гүлзат эже эжелик кылып, какус кылып койчу деген. Андай убакыттар болгон, кичине кезинде болгон. Болгон эмес десем калп айткан болом. Мен азыр ушул нерсени жетип келдим. Гүлзат эжем мени ошол кезде урушкан, анткени мага боор тарткан, анткени мага күйгөн, анткени мага кайдыгерлик, кош көңүл мамиле жасаган эмес. Айтат го, душман сүйдүрүп сүйлөйт, а бир тууган күйдүрүп сүйлөйт. Ошо мени күйдүрсө дагы, мени урушса дагы, мени соккуласа дагы, мага жан тарткан, мен талабымда талашкан деп ойлойм. Ошон үчүн Гүлзат эжеме рахматымды айтам. Негизи эле улуулар бизди урушуп атса, мен аны азыр түшүндүм. Бул дары да. Бул дары, бул жакшы адам болсун, бул өзүн оңдоп алсын, оңдоп түзөп алсын деген бир үмүттүү ракурста карайм да менчи. Ошон үчүн улууларыбыз урушса, мейли деле унчукпай эле коюш керек. Аларга каяша кайтарып, алар менен акыйлашыштын кереги жок. Мейли деле кабыл алып кой дагы, өзүңдүн жолуңду улап кете бер деген ой. Бирок Айгүлөк, мен улууларга кайрылып кетерим. Анчалык кетпейли. Сен менден кичинесиң. Дебей, давайте мындай акылга келели да, потому что кыргызыбыз өсүшү керек. Биз еще улуулар мынтип атканбыз да, мен улуумун деп булардын акылын укпай койот экенбиз. А бизде Айгүлөгүбүз аябай акылдуу экен. Эң көп акча тапкан ушу.
акчанын жайын билген азыр акылын үйрөнсөң тим эле укмуш да, азыр сөзүнө дагы, сөз байлыгына дагы суктанып отурам. Тим эле кыргызчаны сонун сүйлөткөн тим эле. Бул 6-класска чейин кыргыз класска берген. Анан кийин орус класстын кыздары мен сестренкамдан биринчи болуп кеткенине мен чыдабай кетип, мамамды келип война кылган просто. Жок, Айгөлөк орус класста окуш керек. Болбойт. Орус класстын кыздары жөөлөп кетип атат. Десем, не болуптур жөөлөсө дейт. Болбойт, бул лидер болушу керек деп. Bir ay topalan kılgam. Mamam ayla жок, үйдө тынчтык болсун деп 6-класстан анан орус класска берген. Эми азыр кыргызчасы да укмуш. Орусчасы да укмуш. Азыр экөөнү тең салыштырса, анан англисчеси да укмуш. Негизи биз тилдерге байбыз. Анан азыр кыргызчасын угуп атып, ай, моундай сөз сүйлөп атат, ай, өзүмө неме алып атам, билим алып атам, өзүмө дагы мага үлгү болуп атат. Ошо биз ошо коронаны чытап койсок эле, эгону таштап койсок эле, кичүүлөргө ызаат кылсак эле, бүттү, ошондо баары тең жайынып өткөн. Биз сонун үй бүлөбүз деп көкүрөккө каккылаганыбыз балким туура эмес болуп калаттыр. Ушуга чиренгенибиз туура эмес болуп калаттыр. Бирок мына карап көрсөңүз, азыр накта билимдүүлөрдүн убактысы келди. Накта иш билгилердин убактысы келди. Илгери оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн болчу. Азыр андай эмес. Азыр колуңан иш келеби? Сөз байлыгың барбы, билимиң барбы, ишти кыйрата аласыңбы, майын чыгара аласыңбы? Мына ошого карап элдер иш кылышат. Ошон үчүн колдон келсе элди үгүттөп элем билим алгыла депчи. Азыр Гүлзат эжем айтып атат, мындай билимди алам, мындай билимди алам. Мен муну ар дайым эле көрүп жүрөм. Гүлзат эжем билимди, негизи кыргызда сөз бар да, билимди сатып албайт, билимди казып алат дейт да. Билимди казат. Кадимкидей эле ийне менен казат. Ийне менен казат. Жөн эле аны кетме менен казбайсың, ийне менен казасың да. Ошон үчүн бул деген өтө чоң бийиктик, чоң тереңдик деп ойлойм. Анан азыр да карап көрсөңүз, билек жирей албаганды билим жирейт. Билектин күчү жетпеген жерде билимдин күчү жетет. Ошон үчүн бул кыргызда өтө чоң философия жатат. Мен илгери буга чейин батыштын, орустардын, америкалыктардын билимин эле окуй берчилим. Ошол жерден шык издеп мотивация ала берчимин. Акыркы убактарда кыргызга үңүлө баштадым. Кыргыз ошончалык бай экен, кереметтүү экен. Сөз байлыгыбыз укмуш экен. Анан эң жакшысы данышмандык кыргыздарда өтө көп экен. Башкалардан издебей эле кыргыз өзүн өзү эле издениш керек экен. Өзүн өзү калыш керек. Азыр жогоруда Гүлзат айым айткан нерселердин баардыгын тең 2024-жылы мыкты эксперттен билим алып, анан көп нерселерди түшүнүп, көпчүлүккө багындым, жакындарыма багындым деп атпайбы, касиетине багындым депчи. Ошол өзгөрүүнү сиз кандай кабыл алдыңыз? Эжекеңиздеги ошол өзгөрүүнү кандай кабыл алдыңыз? Анан Гүлзат айымдын касиетине сиз качан багындыңыз же башынан эле багынгансызбы? Сиздерге мынакей 2024-жылы багынып бердим. Сиздерчи? Байкап көрсөм, Гүлзат эжем жаштайынан эле, кичинекей кезинен эле лидерлик сапаттары бар болчу. Ошол кезде эле мен колумдан келет, мен жасайм деген өзүнө болгон ишеними, өзүнө болгон баасы бийик, терең, эбегейсиз, чоң, чексиз деп эсептейм да. Анткени байкап көрсөм, жаштайынан эле лидерлик сапаттары болгон, спортто күчтүү эле. Мен эсимде сууда сүзүү боюнча таймаштан белектер жеңип келген, ошол жерден бир орундарды алып келген. Тикмечилик өнөрү да бар болчу, өзү эле кийим тигип алчу. Королевалардын, ханышалардын кийимдерин, өзү эле момундай кийимдерди тигип өзү кийип алчу. Ошол эле учурда 2 жыл президент болуп мектепти башкарган. Ар кандай интеллектуалдуу оюндарды уюштуруп, ошого өзү катышып, ошол жерде карап көрсөм, байкап көрсөм, сарасеп салсам, билимди, маданиятты, спортту, интеллектти, акылды, эмгекти айкалыштыра билген экен, шерилише ошондо келген экен да. Ошолорду чогуу жанаша алып жүргөн экен. Анан мен Гүлзат эжемди эч качан бир кемсинтип, жаман деп эсептеген эмесмин. Тескерисинче Гүлзат эжем жол көрсөткүч, Гүлзат эжем чыйыр жолду салып берет деп эсептегем. Гүлзат эжемдин авторитетин, аброюн ар дайым бийик көрүп келгем да. Көрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Амин айымды бир туугандары Айгөлөк деп коет экен. Эмнеден улам Айгөлөк? Айгөлөк. Учурунда Айгөлөк эле Айгөлөк деген өтө жакшы ыр чыккан. Бул эски заман болуп калды. Азыркы жаштар түшүнбөй калат. Казактардын ыры болчу. Анан кийин бул абдан популярдуу болуп кеткенде, ал жерде терең мааниси өтө терең болчу. Анан Айгөлөк, айдын жүзү дөңгөлөк деп өтө сонун чыккан. Анан ошонун негизинде баардыгы эле Айгөлөк болуп кеткен. Ага башталган эле аттардын баары эле Айгөлөк болуп кеткен. Анан мени эркелетип, мени жакшы көрүп, өзүнө бооруна тарткысы келген ата-энем. Анан ошентип айтып калышкан.
Айгөлөк деп Айгөлөк 10 жыл айгөлөк болгон. 10 Маанайы жылдан көтөрөт кийин экен ушул ысым айгөлөк десе. саламын көтөрөт. Маанайы көтөрүлөт экен. Айгөлөктөн кийин анан кийин Мерзат өстөрүлгөндө анан айгөлөк чоңойду анан. Бир бооруңа кайрымдуу мамиле кыл. Мына ушул сөз менен ар бир кыргыз суугарылып чоңойсо дагы бир шаарда, бир жерде туруп, айрым учурда бири-бири менен көрүшпөй, бири-биринен кабар албай калган учурлар болот да. Сиздер канча убакытта бир жолугуп турасыздар? Бизде дагы болгон былтыр туулган күндө. Эми корона бар дагы, мындай чоң корона бар. Бул кыска жашоодо жыргап жашайлычы. Эми таарынычтар толтура эле. Кичинекей нерседен эле чыгып кете берет таарыныч, тим эле особенно меники. Мен Сицай боюнча тройкамын, вообще драматизация кылып салам да меникичи. Ошонун үстүнөн киришип атам мен. Кичинекей нерседен эле болду эле. Анан еще ортодо дагы аны угуп алып, еще ортодо чок салгандар көп болду. Жок, азыр ортодо чок салабы, интернеттен экөөбүз обсуждение кылып атабы, эгер бар өтөм, өтүүгүн башына ийилбейм бар жокчу. Даже карабайм дагы. Азыр сен жөнүндө, сестренкаң жөнүндө сөз кылаптыр деп бирөөлөр айтып келди. Баргылачы дедим, давайте, меня это не интересует деп эле коем. Азыр мына көп көрүшүп турабыз, көп сүйлөшүп турабыз, бир туугандай мамилебиз Кудай буйрса жакшы. Ушул суроого жооп берсем, бир тууган таарынса деле боор таарынбайт деген жакшы сөз бар. Боор такыр таарынбайт. Бир тууган болсо деле канча таарынсак деле таарынбайбыз, бирок ошол эле учурда биз бир боор экенибизди унутпашыбыз керек. Анан Гүл ачам айтып атпайбы, таардык кылбаш керек деп. Азыр байкап көрсөңүз, тааруу айланбаган таардыкта жашашат кээ бирлерчи. Талаша эле беришет бирдемкени деле, талашкан деле түшүнүксүз эмнесиз. Мен айтат элем, бөлүшө турган нерсе жок болгондуктан талаша турган нерсе деле жок. Гүл атажам, өзүнчө аалам, мен өзүмдүн жашоом бар дегендей. Ошон үчүн колдон келишинче эле эже сиңдилер, бир туугандар бирибизди бирибиз сыйлап эле жашап, жакшы өмүр сүрсөк деген ой. Канча бир тууган болсо дагы арасынан бир кыйын чыгары талашсыз да. Ортодогу бардык маселени чечүүчүсү дагы ошол болот. Сиздердин үй бүлөдө кыйыны ким? Маселени чечүүчүсү ким? Айтып коет го, мисалы бир туугандардын арасынан бирөөсү кыйын чыгат депчи. Биз өзгөчө үй бүлөбүз. Мен реально ар бир туугандын касиетине багындым. Ар бирөөбүз бир уникалдуу, просто уникумбуз, мындай алмаз, жердеги таш алмаз, ошону бриллиант кылып кылсаң сон болот. Мисалы биз баардыгыбыз ошо атам 17-жылы каза болгон үчүн бир тууган агабызга кайрыла беребиз да. Ошо таанытпай экен кайрыла беребиз. Ошо кишинин үйүнө келгенде да атам үйүнө келгендей боло берем. Билбейм, жакшы көрөм аябай. Биздин асказообуз ал киши, биздин атабыздын ордуна калган тоо, пирибиз, туубуз ошого таанытпай экен сурайбыз да көбүнчөчү. Бирөө кыйын чыкты, анан бирөө көп чыкты. Акча боюнча финансы маселеси, анан проблема ушундай кеп кеңешти айгөлөктөн сурайбыз. Эң кичүүбүз бар, Мерзатыбыз. Ал өзүнчө эле мега мозг, ал психолог, бүт баарын билет алчы. Кичинекей кезинде өзүнө айткан экен. Ал почемучка болгон да кичинекей кезинде. Эмнеге мындай, почему дей берчү эле, анан элдин баарын жинине тийген уруш берчү элек да. Жөндөрчү бар окуп алчы деп. Өзүнө сөз берген экен. Мен любой нерсеге жообум даяр болуш керек деп, ошо китеп окуй берет, интернетте окуй берет, чукулай берет, криптовалютадан баштап бүт нерсени билет. Тилди тим более. Ал киши ошондой психолог. Ал кишиге дагы мен кайрылам. МК кандай дейсиң деп, ана МК деп коебуз. Мерзатты МК дейбиз. МК кандай деп ойлойсуң десем, деп өзүнүн эмесин айтып келет. Бут эжекем мусулманство жактан аябай динге берилген киши. Ал киши арабча окуйт, Куранды ата-бабаларыбыздан калган ушунча чоң калыңдыкта китеп бар, 500 жылдык. Ошо китепти кадимкидей кайрып алып окуса тим эле анын касиетине багынам. Ошого ар бирөөбүз өзүнчө укмушпуз. Эми бирок эң баардыгыбызды бириктирген бул мамам. Мамам эми бул биздин үй бүлөбүздүн жүрөгү да. Кээ бирлер ойлойт, оптонбой эле, кыйшаңдабай эле апа дебейсиңби депчи. Бизде апабыз нарындан болгондуктан бизде мама деген көрүнүш, нормалдуу эле көрүнүш, мама деп чоңоюп келгенбиз, ошон үчүн мама деп эле айта беребиз. Кээ бир түшүнбөгөндөр ошо олжоңдобой эле жөн эле сүйлөбөйсүңөр деп. Ага деле деп коебуз. Анан кийин бул жерде айта кетчү нерсе, сиз айтып атпайсызбы, кимиңер чечүүсүн болосуңар депчи. Бизде үй бүлөдө баккан кезде сен буга багынып бергиниң, ошону айтканын кылгының деген сөз болгон эмес. Болгону ар бириңерди урматтап билгиле, бирок улуунун жолу улуу. Ошону сезе билгиле дечү. Ошол эле учурда ар бириңердин өтө күчтүү сапаттарыңар бар. Дараметиңер күчтүү, кудуреттүүсүңөр. Бардыгыңардын өтө жакшы шыгыңар бар. Ошол шыкты ышкыңарды ойгото билгиле деп бизди үгүттөй эле берчү эле да.
эсимде атам айтар эле, бүгүн окусаң, эки барак бетти окусаң да ошол сага чоң пайда. Ушул сени кадимкидей ийгиликке жетелейт, жакшы бир максаттарга жетелейт. Ошон үчүн оокатың калса калсын, ишиң калса калсын, бирок окуп аткан билимиң, китебиң калбасын дейт эле. Ошон үчүн ата эне мен абдан ыраазы болуп келем. Бизди абдан жакшы суу менен суугарыптыр, жакшы азыктандырыптыр. Кудайга шүгүр, азыр мынакей ошонун акыбетин көрүп атабыз, ошонун жарыгы бизге тийип атат. Бирок эң провокатор, эң революционер менмин да. Баскыла шыктандырган, баскыла астыга деп атам, астыга. Жок, артта калмай жок, только астыга деген шыктандыруучу, дем берүүчү менмин. Жок, бул Кудайга шүгүр, давайте эми астыга, давайте эми дагы бир горизонтторду көрбөйлү, дагы бир эшиктерди ачып көрбөйлү, я деген мен мотиватор. Ошо Кыргызстанга дагы, бүткүл дүйнөгө дагы ошондой мотиватор болуп белгилүү болуп атам да. Кече китеп окуп отурсам, бир жакшы жазуу бар, жазылып туруптур да. Азыркы эң керек сапат кырдаалдан чыга билүү. Сага келген кырдаалдан чыга билүү. Ошол эң керек сапат. Айтайын дегеним, бир какыс кылып койду. Буну башкача ракурстан карап көрүш керек, башкача өңүттөн карап көрүш керек. Мен эмне себептен ушундай кыл деп атат? Мени оңолсун, түзөлсүн, жаман жолго баспасын, адеп ахлакта болсун деп какыс кылып атат. Кош көңүл мамиле кылбай атат деп мен байкап билем, түшүнөм. Гүлзат эжемдин ар бир мүнөтү өтө баалуу. Мисалы үчүн Гүлзат эже менен бир сүйлөшүш, отуруп чай ичиш үчүн деле атайын буга кезекке туруп, жазылып, убактысын тактап коюшуң керек. Анткени бул адам ар бир мүнөтүн жөн эле коротпойт. Ар бир мүнөтүн сарамжалдуу пайдаланат. Жана Гүлзат эжемдин ар бир иш аракеттери максатты багынтууга багытталат. Айтайын дегеним, Гүлзат эжем оор кыйынчылыктарга, сыноолорго, бут тосууларга, тоскоолдуктарга жеңилип калбайт. Тескерисинче ошол жерден күч топтоп, чыңалып, кайраттанып чыгат дагы өзүнүн көздөгөн максатына жыла берет. Ошол. Эми карасаңар кыздар, мен улантсам, детская травма бул детская позиция. Ушул сөздү мен эң кичүү сестренкамда айтты да, Мерзат Устак айтты. Киши да травма болгон. Эми травма деген эмне бул? Кудай сыноо берет да. Бул жашоо, сен сыноо үчүн келдиң, ошо сыноолорду аттап-буттап өтүшүң керек. Өзүң жолуңду өтүшүң керек. Эми сыноолор жөнү келбейт, беле, май сүт, саармай болуп келбейт. Ошондо детская позиция бул эмне? Жоопкерчиликти өзүңө албоо. Мисалы, давайте мен кантип чоңойдум, мен дагы эле чоңоюп келатам. Мен 14 жашында мамам «Поёшь как корова» деп мен шагым сындырган детская травма болгом. Эми жакшы ырдай албайм, бир ырдасам эле коровадай болуп эле маяктан үн чыкпай калат. Каткырганда кат куйкурам, ана бирок ырдап келет, кандай бир жерде бир эме туруп калат. Деп эле ошо былтыркыга чейин ушинтип жүрчүмүн мамамдычы. Кечик эле. Эми мамам билбем эмнеге антты. Анда коучинг, психология, интернет деген нерсе жок болчу. Ушинтип иши кылса, идиш жубайсыңбы неме? Мен элдин астына чыга калып, идиш жуугандын ордуна ким ырдайт десе чуркап барып ырдай калыптырмын да. Ошондо «Поёшь как корова», «Дидишиң жуу» деп ушинтип салса, мен бүттү ушада дүп деп туруп калган. Ошону былтыр эле кетирдим. Анан мен миттим, Гүлзат, детская травма бул детская позиция. Сен эмне жаш баладай болуп атасың дедим. Макул мамаң сүйлөп алыптыр сага. Эми ал киши коноктосуп атып ушинтип катты тийип алдыбы, эми өзүнүн себеби бар да. Түшүнчү аны. Биринчиден, экинчиден жоопкерчиликти өзүңө ал, тилялчык болбой. Детская травма болбой. Бар, эмне, ырдай албай атасың, вокалга бар. Вокалдан үйрөн, вокалдан үнүң чыгар. Катыраак иште, кыйкыр, тоолорго бар, бир жоопкерчиликти ал да өзүңө. Деп өзүм менен өзүм сүйлөштүм да, лялчык болбойчу. Мен психолог болуп калдым уже. Өзүмдү өзүм психология кылып, коучинг кылып алып чыгып кетем. Анан бардым, всё. Детская позициядан чыктым. Ушундай эмелерден дагы толтура обстоятельства, толтура ситуациялардан чыгышың керек сен. Анан мамам күнөөлүү, анан Айгүлөк күнөөлүү, анан эски жолдошум күнөөлүү, анан ушундай деп. Өткөндө дагы бир кабар келди. Балдарымды көрбөгөнүнө 6 жыл болуптур. Неме керек болуп атат дейт. Доверенность керек болуп атат. Алымбеке эмеге Аламатага чыгып, бокстан соревнованияга барып кеткен. Анан дедим да, анан ухты балдарымды көрөт экем деп. Мен балдарымды көрсөтсөң, анан ким берем десем, сен балдарың сени жамандап атат, анан мындай позорище деп атат. Десе, дагы 3 күнгө жатып калдым монтип. Страдание болупчу. Сиздин балдарыңызбы? Менин балдарым ушинтип мен жөнүндө жаман айтып аттыр, эми атасынын айтышы боюнча. Анан дагы 3 күн жатып калдым, травма болуп. Анан өзүм айттым, Гүлзат, травма болуп жата бересиңби? Давай муну по-взрослому чечь да. Кантип чыгасың бул ситуациядан? Сен страдать этпей максаттарыңа жылышың керек.
по-взрослому лялечка болбой. Мынтип депрессияда жатып алуу дагы бул лялечка да, бул лялечка жаш бала наристе позициясы. Өзүмдү колго алдым, устаттарымдагы видеолорун көрдүм. Аны айттым, так дедим, хорошо, балдар меники эмес, балдар Кудайдыкы. Мен буларга менчик кылып анан кийин условия коюп анан ушундай условия көрсөтсөң анан берем, көрсөтпөсөң бербейм деген. Бул эмне деген эго, эмне деген корона. Короче дедим, давай, генеральный доверенность бересиң, Кудайга аманат. Келсе келди, келбесе деле койсун. Мен келбей койсо дагы өмүр бою көрбөй калсам дагы даярмын. Анткени аны Кудай берди, алды, өзү билет, Кудайдын буйругу. Кудай берди, алдыбы, бүттү. Ошого баш ийип, ошого багын ушул ситуацияга. Деп түрүп, ошондой чечим кабыл алганда эле сразу депрессия кетти. Деп чоң энергия бошоду дагы. Мен ошо 7 жыл, анан кийин балдарым көрбөгөнүнө 6 жыл деп ошондой жертва ситуациясынан, позициясынан чыктым дагы. Сразу клип жаза баштадым, ушундай көйнөктөр жаза баштадым, серепчиликка чача баштадым. Понимаете, энергия чыкты. Кудайдын буйругу ал. Гүлзат айымдын жашоосунда бир оор күндөр дагы болбодубу буга чейинчи? Гүлзат айымдын жеке турмушу коомчулуктун талкуусунда болгон учурлар болду. Гүлзат айым карызга батты деп арыз жазылып, анын артынан камакта олтурган кыйын күндөр болду. Ошол учурларда Гүлзат айым, жеке сиз бир туугандарыңыздан, мен баарына токтолбой эле азыр Амина айым экөөңүздөрдү студияга чакыргандан кийин экөөңүздөрдүн мамилеңиздер тууралуу сүйлөшөлү. Амина айымдан кандай колдоону күттүңүз? Неме, ошол нерсе керек болчу да мага. Өзү улуу инсандар тарыхта ошол камакта отуруп чыгат экен, ошентип сынайт экен Кудай. Күчтүү болсоң, андан да күчтүү болуп чыгасың, алсыз болсоң, сынып калат экенсиң. Мен күчтүү инсандардын биримин. Ленин дагы 3 жыл отурган, Сталин 6 жыл отурган, Махатма Ганди 18 жыл отурган Индияны кулчулуктан чыгарам деп. Нельсон Мандела 10-ду түптөгөн киши 24 жыл одиночный камерада отурган. Ошол нерсе кадимкиде кайрайт экен, курчтайт экен. Эми аякта ойлор ар кандай болду, бидиш. Бирок мен билими бар киши, мен сабыр кылдым. Мен ушундай адаммын да, көп нерсени сыртка айтып белги жай бергенди жакшы көрбөйм. Инстаграм баракчамды деле өзүм деле чыгарам, өзүмө тиешелүү нерсени чыгарам, үй бүлөгө тиешелүү нерсени көп чыгара бербейм. Элге жайганды туура эмес көрөм мен негизи. Анан Гүлзат эжем башына мүшкүл иш түшкөндө, ушул бороондуу күндөр келгенде колдон келген жардамыбызды берип аттык. Күн сайын телефондон сүйлөшүп туруп аттык. Тамагы болобу, китептери болобу, баарын берип аттык. Анан Кудайга шүгүр, азыр эми баары тең жакшы. Буга көп деле көңүлдү бургум келе бербейт. Бул нерсе сыноо болду. Өттү кетти. Эми азыркы биз келечекти ойлосок, өзүбүздү дагы бир жакшы нерселерге үгүттөсөк, үндөсөк, астыга жылсак деген ойдо жүрөм азыр. Астыга жылып атабыз, ал күндөр өттү, Кудай буйруса. Бир сыноонун артынан бир жакшылык келет. Анан дагы башка деңгээлге чыгам десең, аякта да сыноо берилет. Кете берет ушинтипчи. Ошондуктан сыноор дагы астыда. Бир тууганың же болбосо жакын адамың баардык нерсени түшүнөт дей берет экенбиз да, бирок анткени менен жазылбаган дагы бир эрежелер бар экен да, кармануу керек болот. Мисалы анткени жеке сиздин өзүңүздүн турмушуңуз болот. Мисалы Айгөлөк айым, Амин айымдын өзүнчө бир турмушу болот дегендей. Бир карманган эрежелериңиздер барбы? Чектен чыкпаш керек деген сыяктуу. Мурдагыдай болбосо керек да, турмуш кургандан кийин өзгөрүү болобу, мисалы? Конечно. Азыр ошого келдик. Азыр даже мамам дагы акыл айтпай калды. Өзүңөр билесиңер. Чын эле өзү билет. Айгөлөктүн турмушуна мен кийлигишпейм, мен турмушуна Айгөлөк кийлигишпейт, Мерзаткына мен кийлигишпейм, Талантбек эмкене кийлигишпейбиз. Ар кимдин өзүнүн жолу бар. Ошо жолду басып өтүш керек. Түйшүк түшөбү, аялы жакшы болобу, күйөөсү жакшы болобу, же жаман болуп калабы. Короче, ошону басып өтүш керек. Азыр мындай кийлигишпей калдык. Мурда кийлигишүү ушундай тоже өйдөлдүй боло берди эле. Жок. Азыр акылдуу болуп калдык. Мен мисалы вообще кийлигишпейм. Ар кимдин өзүнүн жолу, ар ким каалагандай жашасын, пожалуйста. Самое главное, мен бир тууганым бар, жакшы көрөм и катташкым келет. Бир тууганга тиешелүү, бир тууган аралык касиеттерди кармап келгенге аракет кылам. Ошол учурда эрежелерди, субординацияны кармап келем. Мурдумду ар биринин үй бүлөсүнө мурдумду тыга бербейм. Буну туура эмес деп көрөм. Ошол эле учурда мисалы үчүн жеңем бар, агамдын аялы, ага эч качан жаман сөз айтпайм, тескерисинче ыраазычылыгымды билдирип келем. Колдон келишинче белепекчегимди берем. Анан менин бир туугандарым акылдуу, даанышмандыгы бар. Эгерде ушундай иш жасап атса, демек буга дагы бир негиз бар деп гана өзүнүн ордуна коем, кийлигишпейм. Бирок менден жардам сураса, сөзсүз колумду узатам. Мерзатын тохот.
биз көп сураптыр Берзаттанчы. Гүлзат эжең цум жанында бийлеп атат. Бирде дебейсиңерби десе. Өзүң деп көрчү дептир. Өзүң барып деп көрчү дептир да. Анысы андай мындай да кыздар. Ар бир инсандын ичинде субинсан жашайт. Ар бир личносттун ичинде личносттар да, субличносттар жашайт. Субличность деген сөз кичинекей дагы личносттар жашайт. Гүлзаттын ичинде дагы кичинекей гүлзаттар жашайт. Гүлзат эме бар, Гүлзат плохая девочка бар, Гүлзат хорошая девочка, Гүлзат мотиватор бар, Гүлзат женственная бар, Гүлзат бизнес-вумен бар, Гүлзат жалганчы бар, Гүлзат мама бар, Гүлзат кыз бар, Гүлзат неме эжекелердин сиңдиси бар, Гүлзат сиңдилердин эжекеси бар. Ушундай ролдор да буларчы. Анан кийин ошондо Гүлзат плохая девочка чыга калып, мен билейм деп чыккан да ошондочу. Ошондо давай дегем. Ушунча бийлебей келатып, давай деп. Башка гүлзаттар бар, өзүн жаап турган. Бул да психологиядагы бар бир эме инструмент да, психологиядагы бар нерсе. Психологияны жакшы изучать этсе, субличносттарды изучать этсе жакшы болот. Мисалы, атам каза болгондо мен эң биринчи күнү иле албай койгом, иле албайм деп. Анткени анан кийин түшүндүм мен өзүмдү изучать этип. Көрсө Гүлзат бийчи, Гүлзат ырчы экөө ата кызы, Гүлзат ата кызы бар да, ошону останар жап, ила, болду, эми биз мынакей билейбиз, бизге боштондук келди деп ошондо тиги Гүлзат ата кызынын оозун жапкан экен. Ошондо иле албай койгом да, Гүлзат эмне болуп атасың деп. Анан кийин былтыр ыйлабадымбы мен. Ата деп тизелеп алып, өкүрүптүм эле, уулдап, айды кара уулдап ыйладым да, ата кызы ойгон. Ошондо мен ошо субличносттардын баарын тең эске алып, туюп, түшүнүп, өзүмдү ийреттип алдым да, ичимдеги баарын тең ийреттип алдым. Ошондо айттым, Гүлзат бийчи, Гүлзат ырчы ата кызына жол бергиле. Ал ыйлаганга акысы бар, атасын сагынганга акысы бар. Атам айтчу да, Гүлзат бийлебесин, ырдыбасын десе, могу экөө жек көрчү экен да. Атам билетпей атат, ырдатпай атат деп, могу субличность эки кичинекей Гүлзат. Ата кызы болуш керек да, атам тура айтып атат да деп. Эми азыр түшүнөм, бийлебесин, ырдабасын дегенде жаман жолго түшүп кетпесин, артисттер ушундай жаман жолдо, жакшы эмес жолдо жүрүшөт көп эле деген атамдын өзүнүн программасы бар экен да. Эми мына Гүлзат психолог, алардын катарында Гүлзат психологдор да баарын тең жайына иреттеди. Гүлзат ата кызы ыйлаган келсе ыйла, ата сагындым деген келсе сагын, сен Гүлзат бийчи, буну уруша бербе, болду сен да бийлейсиң Кудай буйрса, эйичегиң менен, ырчы сен да ырдайсың, Кудай буйрса арчы көйнөктөр кийип алып, давайте, эми ынтымакташкыла дегенде баары тең ынтымакташат экен да. Бирок мен ал нерсеге өзүм жеттим. Ошондо бир туугандарым чалып алып, мээмди жебей, мындай кабыл алышты да, спокойно элечи. Спокойно кабыл алышты, эчтеке дешкен жок, мамам да эчтеке деген жок. Мен цум жанына чыгып алып, бийлеп алдым. Ушул жерге кошумча айтып кетсем болобу? Гүлзат эжемде тартынуу сезим такыр жок да. Тескерисинче мен карап көрөм, бул тартынуу сезим өзүн өзү артка тартуу деп эсептеп келем да. Эгерде кылгың келип атса кылышың керек экен. Сага бул негизи жөндөн жөн келген жок. Демек буга өзүңдүн дараметиң жетет, кудуретиң жетет. Болгон ошол дараметти ишке ашыр, өзүңдүн катылуу сапаттарыңды ач жана күчтүү жөндөмдөрүңдү курчут. Сага Кудай бир күч берип атат деп эсептеп келем да. Ошон үчүн ошол эле учурда Гүлзат эжемди колдоп деле келем. Мисалы үчүн мен купальникчен эл алдына чыга албайм. Мен ага келбетим деле жол бербейт. Мен ырдай албайм. Элдин астына чыгып алып, цумдун астына чыгып алып ырдай албайм. Мен тартынам. Менде көбүрөөк ушул уялуу сезимдер бар. Балким ошонун айынан мен өзүмдү артка тартып аткандырмын. Ошон үчүн бул жерде Гүлзат эжемдин азаматканы деп келем. Молодец. Жок, эми бийлегим келди, бийлеп алдым. Аша чаппаш керек, конечно, андан ашырып ийбеш керек. Бийлегенди бийлеп, ырдаганды ырдап. Эми өзүмө жол берем да, свобода. Гүлзат эжем жаштайынан эле ушундай аркырдуу адам болгон. Гүлзат эжемди байкап эсеп салып көрсөм, өтө зирек, эпчил, дилгир, элпек, чыдамкай, чыйрак, жөндөмдүү, шыктуу, бир нерсени тез алып кеткен, анан ар дайым изденүүдө жүргөн, ар дайым гана изденип гана турат. Эмнени гана жасай билсем экен, эмнени кыйратып жиберсем экен деп гана турат да. Ошон үчүн Гүлзат эжем бир жаңылыкты алып, бир демилгени көтөрүп чыкса, мен эч качан таң калбайм. Бул мага нормалдуу көрүнүш. Тескерисинче Гүлзат эжем чөгүп калса, чүнчүп калса, жүдөп калса, мен ойлоно баштайм. Бул эмнедегедир башкача болуп атат. Табияты мындай эмес эле, жаратылышы мындай эмес эле. Демек, бул өзүнө өзү карама каршыда болуп атат деп мен ошондо ойлоно баштайм. Гүлзат айым чөгүп калганда сиздерге
Өзү айтабы негизи, сырларын айтабы бир туугандарына же айтпайбы? Өзү жеңеби? Гүлзат эже мындай адамда чөгүп жүдөп калганда өзүнө өзү үңүлөт, өзүнө өзү кайрылат, өзү менен өзү беттешет, өзүн иретке келтирет, өзүн жиликтей баштайт, өзүн казып атып ичиндеги кенчтерин өзү алдыга чыгара алат да. Ошон үчүн Гүлзат эжемдин бул өтө жакшы сапаты деп эсептейм. Гүлзат эжеме доктордун деле кереги жок, өзүн өзү доктор айыктырып алат. Азыркы учурда жеке сизде биринчи приоритетте бул жеке өзүңүздүн өнүгүүңүз, карьерабы же үй бүлө менен экөөнү чогуу алып кетсем дейсизби? Жок, азыр номер 1 бул мен өзүм. Мен өзүмдү тандайм дайыма. Өзүн тандаган аял, өзүн толтурган аял башканы да толтура алат экен. Өзү бөксө болсо, өзүн толтурбаса, өзүн жаман көрсө, өзүн каалаган аткарбасак, башкаларга да түзүк кызмат кылып бере албайт экен. Ошого мен азыр өзүмдү багып атам. Ошо ичимдеги субличностьтар менен сүйлөшөм. Подружкалар жок менде. Ак бураны басып келем, тоолорго басып келем, 10 километр басам, чуркайм, өзүм менен өзүм болом, бирок өзүм менен сүйлөшөм. Гүлзат, эмнени калып атасың? Отурсаң, что ты хочешь? Дегенде, неме үндөр чыгат, ар кандай гүлзаттар чыгат, субличностьтар. Анан которгул кыздар мындай давайте кылабыз, давайте азыр акча табабыз, давайте азыр мындай бул проектке көбүрөөк басым жасайбыз. Давайте деп мен именно өзүмдү изилдеп келген үчүн өзүм менен өзүм толукмун, өзүмө мына азыр 43-төмүн, 43 жашымда дагы 25-тегидей көрүнөм. Эмнеге мен өзүмө басым жасап келем? Өзүн баккан аял, өзүн тандаган аял, ошол аялды башкалар да тандайт экен. Ошондо карасаң, элдин баары уже сенден үлгү алып аткан, сенден үйрөнүп аткан, сенден билим алып аткан, сага уже багынып аткан, анткени сен өзүң багындың. Өзүң мындай, вот женщина должна кайфовать от себя. Өзүнөн өзү рахат алыш керек, жыргаш керек да. Өзүңөн өзүң кайф алсаң, сенден кайф алат башкалар. Өзүңөн өзүң жыргасаң, сенден бартың жыргайт. Сен өзүңдү өзүң жыргатсаң, калганын жыргата аласың. Жыргал сезими бул өтө бийик толкуну, өтө бийик 60% толкуну. Коркуч толкуну бул 5% энергия толкуну, 5% батарейка отурат. Ачуу толкуну 10% батарейка иштейт. Жыргал толкунунда 60% башыңда иштей баштайт, магияда иштей баштайт. Жыргайсың, бартың жеңил бүтөт, түк, элдин баарын жыргатасың. Биз азыркы аялдар эркек мүнөз, баатыр мүнөз болуп бара жатабыз. Бул эң туура эмес. Бул жаңылыштык деп ойлойм. Биз аял затын табиятыбыз, жаратылышыбыз, турган турпатыбыз башкача. Биз назик болушубуз керек, жумшак, алсыз, созолонгон, созулчак болушубуз керек деп ойлойм. Ошон үчүн Гүлзат эжеге деле бул жерде кошулуп кетем. Биздин өзүбүздүн табиятыбызга багынып берсек эле, баары тең ордуна түшөт, баары тең өз жайына түшөт. Сиз өзүңүзчү? Мисалы, күчтүү айымдардын катарына кошосузбу өзүңүздү мына ошол? Эми мен азыр 40-ка келип калдым. Күн сайын билим алганга аракет кылам, өзүмдү өзүм толуктаганга аракет кылам, анан жана өзүм үңүлөм. Self reflection деп коет, саморефлексия. Өзүңө өзүң үңүл, өзүң менен беттеш, өзүңдү жиликтеп көр, өзүңө кайрыл дегенчи. Ошону байкап көрсөм, менде ар кандай сапаттар бар экен. Алсыздык да бар, жумшактык да бар, ошол эле учурда курчтуу сапаттарым да бар, эркек мүнөз сапаттарым дагы бар. Аны эч кайсы бирин четке какпайм, тескерисинче туура колдоном. Керек кезде ошол сапатымды чыгарам дагы, колдоном. Керек эмес керсе сен арыраак туруп тур деп жылдырып коем. Гүлзат айымдын азыр курстары бар да. Азыр сиз Ош чергесинде жүрөсүз. Сиздин билимиңизди, жеке өзүңүздү, сиздин оюңузду сыйлагандардын баардыгы тең сиз менен чогуу. Сиздин курстарыңызга катталып атат, сизден көп нерсени үйрөнүп атат дегендей. Анан ал курс тууралуу сизде деле маалымат бар да, жеке сиз эжекеңиздин курсуна катталат белеңиз? Мен мага суроо болуп атат, Адамдар ар башка го. Ооба, Гүлзат эжемдин күйөрмандары ар кандай. Байкап келсем, хейтерлери да бар. Ошол эле учурда жан тартып Гүлзат эжемди колдоп келгендер да бар. Гүлзат эжемди байкап келсем, шатыра шатман, шайыр, шаңкылдап күлгөн, жайдары, маңдайы жарыла сүйүнгөн, ар дайым барган жерин позитивге бөлөгөн, анан билимге үгүттөгөн адамдар бар. Гүлзат эжем ушундай. Анан кээ бир адамдар Гүлзат эжемди буну туура түшүнбөй эле жеңил желпилик катары кабыл алат да. Гүлзат эжемдин эң жакшы жери жеңил желпилик менен бийиктикти, тереңдикти айкалыштыра алат, ширелете алат, экөөнү жанаш алып кетет. Тереңдикти эле каза берсең, абдан зеригип кетесиң, кызыксыз болуп калат. Ошол эле учурда аны оңойлоштуруп, жеңилдетип берсең, адам аны оңой сиңирип алат. Ошон үчүн Гүлзат эжемди коштогондор да өтө көп, Гүлзат эжемден сабак алгандар көп. Анан кийин жеке өзүң билим алат белең деген караганда эжени көрүп ар дайым сиңдөсөт. Гүлзат эжемди байкап турам, карап турам, саресеп салам, сөзсүз көзөмөлдөйм дегенде кандай байкап көз жүгүртүп турам да. Анан Гүлзат эжемдин жасаган нерселерин туура эле көрөм.
азыркы замандын агымына шайкеш жашашыбыз керек. Заманга каршы жашай албайсың. Замандын агымы ушундай кетип бара жатат. Анан Гүлзат эжемди коштоп келаткан адамдарга деле рахматымды айтам. Ал деле Гүлзат эжемден бир жакшы пайда көрүп атат, жакшы жишанын көрүп атат. Ошол. Жакшы. Буга чейинки маекте Гүлзат айым менен мени салыштырганда ардынам деген сөз болгондо, же болбосо көпчүлүк эжекеңдин көлөкөсүндө калдың дешет депчи. Биздин катталуучуларыбыздын көбү ошол сөздүн маанисин да түшүнбөй калды окшойт. Бүгүнкү эфирде экөөңүздөрдөн түшүндүрүп берет окшойсуздар, Суроо кимге, мага? Сизге. Ардынам деген сөздө мындай болуп калат да, көбүнчөсү айтат, сен картайып кетиптирсиң, кара көрүнөт экенсиң, сен семиз экенсиң, сен сулуу эмес экенсиң, сен капкара кийинет экенсиң деп эле бир орунсуз, жайсыз эле бир комментарийлер жаза берет. Кээ бирлер бетиң эле айтып коет, сен анча деле сулуу эмес экенсиң деп, ошого гана арданып кетесиң да. Анан бирок ошол эле учурда Гүлзат эжем жөнүндө айтып атса, Гүлзат эжемди кеп кылып атса, демек буга бир негиз бар. Демек Гүлзат эжем улуусу, сулуусу ошол. А Гүлзат эжемдин сиңдиси мен деп эле айтып келем. Маданиятты, адеп ахлакты байкай сезе билишибиз керек да. Бетке чаап эле сен картаңсың, сен семизсиң деген туура эмес нерсе. Өлбөм кетсинчи, сүйлөй берсинчи. Ошону айтпасынчы деген эле ой. Сүйлөп ашып, нарын тоңгоп калышсынчы. Бирок азыр мындай Гүлзат эжемди угуп көрсөң, Гүлзат эжем элдин оозуна элек жок. Эл эмне дейт да жашасаң, бул кадимкидей түрмө, кадимкидей капас, зынданда жашагандай болосуң дейт да. Буга мен өтө кошулам, бул туура кеп. Эл ар дайым сүйлөгөн сүйлөй да берет, болгону сен арабаңды согуп кете бер. Өзүңө жаксаң болду. Бул жашоодо өзүңө жаксаң болду. Бүттү айгүлүк. Өзүңө жагасың да, it's okay, I am okay де. Гүлзат айым, сиз кандай кайнэжесиз? Кайнэже? Жакшы кайнэжемин мен. Мен күйөө баламды аябай жакшы көрөм. Күйөө балам башынан келип жыттап койма. Мен неме кичүү немен бар да, сестренкам Мерзатус. Ошону айтып атпайм, өзүмдүн баламды жакшы көрөм деп. Анын күйөөсү менин да балам да. Өйнөйүн деп. Үчөөнө тең кызына дагы жалбыра берем да. Анан кийин Гүлзат эже бир кызыктай келип башыман жыттап коет деп коет. Кичинекейибиз кенжебиздин күйөөсү Азат аты. Анын да аты Азат, представляете? Гүлзат, Мерзат, Азат. Ошо кичинекей дагы неберем деп коем. Неберем да сон келет атат меле. Анын да аты Амина. Бизде эки Амина болот деп, пайгамбарыбыздын апасынын аты Амина болгондуктан анын да атын Амина койгонбуз. Мага окшош ал. Мен үйгө кирип келгенде көз бирибиз монтип карайбыз. Эмне берген? Ошого мен аябай сонун кайнэжемин. Жалпысынан бири-бириңиздердин турмушуңуздарга аралашпайт экенсиздер да. Бири-бириңдин турмушуңа аралашпаган ал башка, бирок сөз балага тиешелүү болгондо сөзсүз түрдө бир тууганың үчүн күйөөсүң дегендейчи. Балдары боюнча Гүлзат айым чечим чыгарганда ошол учурда да аралашкан жоксуздарбы, же ичиңиздерден күйүп аттыңыздарбы? Туура эмес кылды эжекебиз, мындай кылса кандай болмок, же болбосо принциптер, ойлор жыл сайын өзгөрүлө берет, өкүнүп калбайбы деп себептегенде бир тууганды сенден башка жакын эч ким түшүнбөйт да, сиз билесиз да, туурабы? Эне деген ар дайым баласына күйөт. Баласы ооруп атса, ошол жөнүндө гана ойлонот. Анан аксап турган, чөгүп турган, жүдөп турган баласына кадимкидей боору ооруп, ошону менен кошо ооруйт. Гүлзат эжем балдарын ойлобой коет десем, аны туура эмес болот. Гүлзат эжем сөзсүз балдарын ойлойт. Бул деген эне жүрөгү ушундай болот, ар дайым сыздайт, балдарын ойлойт. Анан бирок ошол эле учурда бул Кудайдын сыноосу экен. Мен терең ишенем, Гүлзат эжем балдары сөзсүз эрезеге жетип убактысы келгенде өздөрү кайтып келишет дагы, ортодо жылуу жакшы мамиле кайра орнойт. Анан болгону азыркы учурда ушундай жагдай болуп атат. Бул мен чечимим, ар кимдин чечимин колдойбуз биз. Бул кичинекей кезибизде эле кичине эги болуп эле мына силерге чайсалчылым сестренкама. Көрдүңүзбү? Ушинтип сестренкама суу чачып салчылым. Ушундай таяк жечилем акышым. Кичинекей кезимде суу чачып салчылым. Уруп салчылым. Ушундай болчумун мен. Экөөңүздөрдүн сиз кургана бериңиз. Кургана бериңиз, ооба. Не болуп кетти деп коркуп кетти. Ошентип кокустуктан эле келип эле шакчу диш болуп кетчү эле. Ошондой учурлардан дагы эстеп берсеңиздер. Ооба, мен
эми ошого окшогон учурлардан кичинеңиздерде. мен Бишкекте окуп жүрөм. Ушул кыз сонун жерде окуса экен дейм. Өзүм университетте КГНУда окуп жүрөм. Дворникмин. Мен дворник болгум келбейт. Мен сестренкам дворник болбосун, американский университетте окусун деп аябай аракет кылып атам. Ошондо 1,5 миң сомдук китеп, TOEFL китеби. Бул 1 айлыктын баасы болчу да. Ошондо мен чалсам немеден, почтадан. Эй, сен азыр 10ду бүтүп атасың. Эмки жылы эмне кыласың десем. Биякта Таш көмүрдөн университет келген экен, ошол жака тапшырам десе болобу? Алапкадан эле тапшырам десе болобу? Каяктан бул? Мен эмнени кыялданып атам, бул эмнени кыялданып атат? Мен ошондо ишимден дагы, окуумдан дагы 1 жума отпуск алдым дагы Алапкага жетип бардым. Китепти көрсөтөм, TOEFL мына TOEFL айтат, үйрөнсөң, TOEFL айгөлөк үйрөнсөң деп атам десем. Күйчү экенсиз да. Иә. Сиңдиңиздин келечеги үчүн күйчү экенсиз Оода десем, бул жүрөт да. Жок, мен кереги жок ал. Мен базардан акча табам деп. Вообще кенебейт да. Мен күйүп пушуп атам. Анан экинчи этажды полдорун жууп жүрөт. Анан ошондо үстүнө суу куйдум дагы. Мондайдан тепкиледим onu артына. Мондай сен аянасыңбы жакпай, акмак эшек турбайсың деп сабадым бул кызды. Кол көтөрчү элеңиз. Кол көтөрчүмүн. Кол бул менден күчтүү. Менден чоңураак көлөмү да. Кайрылып туруп бир чапса болот. Жок, бул кишинин немеси, урматы мага болгон мамамдын тарбиясы кол көтөрбөйт да. Анан кийин пол жууп анан тура калды. Мен каякта окумак элем дейт. Каяша кайтарып эметкенден кийин да. Аракет кылсаң койгонасың. Аракет кылсаң сен болот колуңдан деп, короче, мону калчылдатып, силкилдетип, ошондо ойгонду да бул кишичи. Ушундай реакция кылып, ушундай нерселерди кылганда ойгонот эле булчу. Анан кийин английскийди жаттай баштады. Базарда иш кылат эле да. Коробкалардын баарын темон жазып чыккен тим эле. Бүт сөздөрдү. Самындын коробкасы, күрүчтүн коробкасы, бүт ошо базарда эмне коробкасы бүт жазып чыккен мону бүт английский тилдер болуп. Ошондо биринчи айда сразу мектептин олимпиадасынан биринчи орунду алып кетти. Анан кийин райондук олимпиададан биринчи орунду алып кетти. Анан областнойго барганда, Жалал Абадка барганда титиреп туруп атабыз. Мен кайта Бишкектен почтадан чалам, жанагы тыйындарды алып алгам, жана жетондорду, акчам жетпей калат. Атам эмне болуп атат? Өтүп атабы десем, чото эме колунан жетелеп чыгарып коюптур. Котурчу деп анар эжеме чала калып, эми ар кандай нерсе болуп кетиптир аякта дагы. Иш кылса, Жалал Абадта анар эжем бар эле, атамдын бир тууган сестренкасы бар эле. Ошого чалып атып, кайта киргизиптир буну экзаменге. Ошол жерден дагы экинчи месте алып келди. Анан кийин аны бүткөндөн кийин мына уже американский университетке тапшырыш үчүн наградалар, сыйлыктар көп болуш керек да. Анан кийин барып тапшырат. Аякка өтөт. Бирок акчасы жетпей калат. Эме 50% скидка берет. Ошондо $3,000 50%, $1,500. Аякта $1,500 эмес, 1,5 сом жок да аякта. Анан бул чалпай алып кайта жөнөйт немеге, Алапкага. Колунда эмелер бар эле да, талондор бар эле. Ошондо ОРТ талонунан да көп жерге тапшырса болот эле. Мамам кайтып келсе сөгүптүр. Мына Гүлзатсага сказканы тартып койсо, ошого ишене бересиң акмак. Колунда канча нерсе бар болчу, бир жерге тапшырмаксың. Мен айткам, барып кайта англисче жаттап кел, бар ишеде окуйсуң. Көрдүңбү ишеде окуйсуң? Десем, бул окушум макул деп тилим угуп, кайта барат. Неме жаттаганы. Анан кийин жакшы, биз американский университетте банктен толтурчубуз да. Ошо неме үйдүн адресин, телефондорунан бери толтурсак, Айда деген куратор чалыптыр. Айгөлөк, сен эмнеге окуй атасың десе, уже окуу башталып калды десе, мен анча акчам жок, Айда же дептир. Десе, канча акчаң бар дептир. Мен вообще акчам жок десе, котур, сенде кыздар окуш керек, деп алып педсоветти чогулта коюп, 90% скидка алып кетти да. 90% скидка деген сөз $300. Эми $300 3 сомун жок да. Анан кийин ошенткенде ана мамам ойгонуптур да. Карачы, эки кызым ушунча эмгек кылып атса, мен ойгонбосом болбойт деп, мамам дагы киришет. Анан барып элден жардам сурайт. Мына кызым ошо сонун жерге тапшырып атыптыр деп, Курманбек аке депутатыбыз бар эле, Курманбекеге барып, Курманбеке жардамдашыңызчы. Мен иштеп берейин, кызым жакшы жерде окуп калсынчы. Ошол американский университетке тапшырыптыр десе, менин кыздарым аяктан жакын өтө албайт. Сен кыздарың бар ошака тапшырып еще 90% скидка алыптырбы? Мен азыр депутаттардан акча чогултуп берем деп, $300 чоң акча болчу. Чоң акча болчу, Кезинде өтө чоң акча болчу. Чоң акча болчу, азыр $3,000, $30,000 эле да.
ошо киши чогултуп берген. Анан Айгөлөк биринчи курста ошол жактан бүтүп калды да. Американский университетте кыйын гычыр-гычырлар менен окуп калган. Анан эми андан кийин биз иш ачканда ошо кишилер келип кол астында иштешти. Гүлзат эжем мага чыйыр жолду салып берген, мага көп жакшы багыттарды көрсөткөн. Анан Гүлзат эжемдин күчтүү сапаттарын ар дайым баалап келем. Ошон үчүн каяша кайтарбайм. Тил алам, айткан сөзүнө кулак салам. Анан байкап көрсөм, мунун айткандары туура эле болот. Ошон үчүн айтканын кылып эле жасап келем. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Эфирдин соңунда мындай кылалы, бири-бириңиздерге сезимдериңиздерди, ыраазычылыгыңыздарды билдирүүгө биз убакыт бөлүп берели. Ошол эмоциялар менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Мен болсо ага чейин коштошоюн. Урматтуу Сереп ТВ каналынын, Сереп ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер Бир тууган берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Эфирде конокто Гүлзат Мамытбек жана анын бир тууган сиңдиси Амина Мамытбекова болду. Эфирдин алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова болдум. Берүүнү телеканалдан, сыналгыдан соңунда же орто ченинде көрүп калсаңыздар, ушул эле берүүнү биздин Сереп ТВ YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Анан жагымдуу билдирүүңүздөрдү бир туугандарга ылдыйга жазып коюңуздар. Айгөлөк, жакшы көрөм сени. Азыр Айжан, бири-бириңерге жакшы сөз айтып алга дегенде эле уже көзүмө жаш тегеренип ага баштады. Экөөбүз сүйлөшпөй жүргөндө сени аябай сагындым. Экөөбүз түнгө чейин, саат 2-3-кө чейин сүйлөшчү элек, мурдубузга тийбей. Анан таарынып бирдеке болуп, ошондой күндөрдө өттү. Ушунчалык сени жакшы көрөрүмдү мен былтыр түшүндүм. Мага бир тууган керек экен. Шайтан нерселер болду. Сени капа кылып алдым. Экөөбүздүн Мамытбек кызыбыз. Капа кылган жеримен кечирим сурайм алтыным. Бирок өмүр бою сага күйүп, өмүр бою сага бор тартып келгем. Сен мен чырагымсың, мен терегимсиң, мен айгөлөгүмсүң. Экөөбүз көп нерседен өттүк, кичинекей кезибизден. Көп нерсе багынтык, Кудай буюрса көп нерсени багынтабыз. Сенде бир тууган бар экенин мен аябай сыймыктанам. Көп тепки жеп калдым мамамдан. Мамам да түшүн. 3 студентти багыш, ал кезде кыйын болчу. Бүт түйшүк бартын сага түштү. Мамамды да кечир. Ошонун баарын тең экөөбүз сүйлөшкөндө угуп алып, деп 1,5 саат көп нерсе айтты мага. Учпа угуп турдум мен коуч болуп. Үй бүлөбүз менен бардыбыз. Ар бирөөбүз жакшы көрөбүз сени. Айгөлөксүң, айдын жүзү дөңгөлөксүң. Айдай жарык берип турган караңгыда. Жоң тирексиң, жакшы бир туугансың, жакшы энесиң, Кыргыздын сонун кызысың. Экөөбүз да Кудай буюрса көп билимдерди алабыз, көп бийиктиктерди багынтабыз. Экөөбүз Кудай буюрса Марс, Юпитер, галактикага чейин барып келебиз. Духубуз да жетет. Артыбызда турган ата бабаларыбыздын күчү да жетет. Өтө күчтүү тамырларыбыз бар. Кыйын инсандарга кыйын сыноолор келет экен, анын баарын тең жеңип өтөбүз. Ырысалды ынтымак дейт. Ынтымак болбосо астыңдан кетет алтын так дейт. Экөөбүз ынтымактуу бололу. Кыргызды гана эмес, бүткүл дүйнөнү бириктире алабыз. Касиетиңе багындым. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен сизге эч качан капа болгон эмесмин. Мен сизге таранган эмесмин. Сизди ар дайым улуу деп урматтап келгем. Сиз мени урсаңыз дагы, урушсаңыз дагы макул деп гана кабыл алып келгем. Мен сизге эч качан капа болгон эмесмин. Тескерисинче өмүр бою ыраазымын. Сиз мени адам кылдыңыз, мени киши кылдыңыз. Ушул кандай абалда турсам, сиздин артыңыз менен, албетте Кудайды эң биринчи Кудай, бирок ошондон кийин эле сиздин артыңыз менен жетип келдим деп ойлойм. Мага жасаган ар бир жакшылыгыңыз үчүн мен рахмат деп айтып келем. Мен сизге да бир туура эмес иштерди кылып койгон болсом, мени кечирип коюңуз. Мен ар дайым башымды ийип келгем. Улууга урмат деп билем. Ошон үчүн сиз дагы сынбаңыз, сыноолордон башыңызды бийик көтөрүп өтүңүз. Балдарыңыз сөзсүз сизге кайтып келет, рахматын дагы айтышат, сиздин кадырыңызга жетет. Болгону азыркы ушул сыноолордон башыңызды бийик көтөрүп өтүп кетиңиз. Дагы сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, алга
деп мен Кудайым буйрса мен да ойлойм кичинекей болсо дагы бир жылып отуруп жакшы ийгиликтерди багынтабыз, бийиктиктерге жетебиз. Баары жакшы болуп кетчү. Жакшы болуп кетчү.